Туркияда 4 жашар кыргыз кызды зордуктап кетти. Туркияда 4 жаштагы кыргыз кыз зордукталды. Ал эми шектүү кармалды. Бул тууралуу сөзгү жергиликтүү гезити жазып чыкты. Маалыматта окуя 2-мартта болгон. Туркиянын Кудаш айылында жашаган кыргыз келиндин үйүнө анын тууганы 4 жашар кызы менен каникул учурунда эс алууга келген. Ага чейин жабырлануучу кыздын апасы Россияда иштеген. Эже-сиңдилер каникул учурунда көрүшүүнү пландап, эжеси кызы менен эс алууга күйөө баласыныкына келгени маалым болду. Апасынын айтуусунда, түн бир окумда уйгонуп кызымды жанынан таппай калдым. Сиңдимден телефон чалып сурасам жаныбызда отурат деп жооп берди. Мен ойлогом алар уктап жатса керек деп. Алып кеткени барсам кызымдын абалы башкача болуп туруптур. Сурасам күйөө баланын кылгандарын айтып берди. Көрсө кызымды ойноп турган жеринен жетелеп кетип зордуктап коюптур дейт. Тез эле 27 жаштагы Ханы полиция камакка алган. Спиртке суу кошуп ичишкен аракка улангандардын акыркы видеосу тарады. Alamam baygege. Giyse tutuyor. Alamam baygege. Alamam baygege. Mayız baygege olsun şu baygege olsun. Tutuyor alamam baygege. Aga nasıl çekmiş gerek? Nasıl olsa giyse tutuyor da tutuyor. İşe kılıp çayını içip piyizini tireyin dövegile de barine. Oşo da. Кайын журтуна мал союуга жардамдашкан күйөө бала түндө кайра келип этти уурдап кетти. Казакстандын Жамбыл облусунда кайын журтуна мал союуга жардамдашканы келген күйөө бала түнкүсүн кайра келип эттин баарын уурдап кеткен. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык окуя Жамбыл облусунун айылдарынын биринде орун алган. Үй ээлери эртең менен этти салганы кампаны караганда эшик талкаланып этти уурдап кетишкенин билишкен. Бул окуяга үй ээлеринин күйөө баласынын тиешеси бар экени аныкталган. Түн ортосунда ал киши сарайдын эшигин талкалап этти түгөлдөй алып кеткен. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө шектүү уурулук учурунда мас болгонун жана согумду асып жеш максатында алгандыгын мойнуна алган. Эми этти асып жегиси келген шектүү кайын журтунан кечирим албаса камакка алынат деп айтылат маалыматта. Ош Бишкек унаа жолуна кар көчкү түшүп, бардык унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Бишкек Ош унаа жолунун 223-чакырымында 20:15 чамасында кар көчкү түштү. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек Ош унаа жолунун 272-чакырымында жайгашкан Арал станционардык постуна бардык унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү жалпы айдоочуларга жол кыймылынын эрежелерин сактоону эскертти. Кар көчкү 2-3 сааттар аралыгында тазаланып, жолду ачууга мүмкүнчүлүк бар экендигин, ордунда жумуш алып барып жатканын тийиштүү кызматтар билдирди. Ошондуктан чектөөдө турган жалпы айдоочуларга сабырдуулук каалайбыз деп билдирет басма сөз кызматы. АКШ Көлбаев тууралуу баалуу маалыматтарга сыйлыкты $5 миллион көбөйттү. АКШнын мамлекеттик департаменти Кримтөбөл аттыккан Камчыбек Көлбаевди камакка алууга же айыптоого жана анын уюшкан тобунун каржы схемасын бузууга жардам берген баалуу маалыматтар үчүн сыйлыкты $5 миллион көбөйттү. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 5-мартта билдирди. Маалыматка караганда сыйлык мамлекеттик департаменттин трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү программасынын алкагында берилет. Ал программанын жардамы менен 75тен ашык трансулуттук кылмышкерлер жана наркоброндор жоопко тартылат. Маалыматта АКШнын баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыгы менен чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы +12 02 64 30 38 3 номери аркылуу WhatsApp, Telegram, Signal мессенджерлеринде кабыл алат. Балдар ойногон килемге буттары менен кирип барган атка минээрлер сынга кабылышты. 3-мартта Чүй облусунун Москва районунда жаңы бала бакча ачылган. Жергиликтүү администрациядан билдиришкендей, мектепке чейинки даярдоо мекемеси Төлөк айылында пайда болду. Имарат 2 кабаттуу болуп 80 орунга чакталды. Объекти мындан 45 жыл мурда тургузулган. Оңдо түзөө иштерине жалпысынан $5 миллион багытталды. Бирок анын ачылышына барган атка минээрлер балдар ойногон килемге буттары менен кирип барышкан. Социалдык тармактарда
бала бакчанын ачылышында балдар оонап ойногон жерге бут кийими менен чыгып алган кызматкерлердин сүрөтү талкууланууда. Бул жерде төшөлгөн килемчелердин үстүндө биздин балдар оонап тоголонуп ойношот. Көчөдө вирус болуп жатса, булар бала бакчанын ичин бут кийимдери менен тебелеп жүрөт деп жазган социалдык тармактын колдонуучулары. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жоюлду. Өкмөт экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын жоюу жөнүндө чечим кабыл алганын 5 мартта билдирди. Тийиштүү токтомго премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Өкмөттүн билдирүүсүндө финансы полициясы өзүн актабай калганы жөнүндө кыскача анализ камтылган. Андагы маалыматтарга караганда, Кыргызстанда көмүскө экономика 130 миллиард сом же ички дүң өнүмдүн 23,6% түзөт. Эксперттер көмүскө экономика 44-43% экенин белгилешет. Өкмөт буга экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын натыйжа бербегени деп түшүндүргөн. Ошондой эксперттер жана бизнес чөйрө аталган кызмат алардын ишмердүүлүгүнө мыйзамсыз кийлигишкенин айтып келгени жазылган. Финансы полициясы ички экономикалык кызыкчылыктарды коргобостон жазалоочу кызматка айланып калгандыктан аны жоюу тууралуу чечим кабыл алганы белгиленген. Бишкекте 22 апрелге чейин митинг өткөрүүгө тыюу салынды. Бишкектин 1-май райондук соту 22 апрелге чейин шаардын борбордук бөлүгүндө тынч жүрүшүндө же митингди өткөрүүгө тыюу салды. Бул тууралуу Клуб KG порталы жазып чыкты. Баш калаада ар жекшемби сайын активисттердин мыйзамдуулук үчүн акциясы өтүп келсе, 8 март аялдардын коргоого багытталган жүрүш уюштуруу пландалып жаткан. Эми соттун чечими менен тынч жыйындар Максим Горький атындагы Сейил багында өткөрүлүшү керек. Маалыматка караганда, сотко жекшемби күндөрү митингтерге байланыштуу 1-май райондук акимчилиги арыз менен кайрылган. Мекеменин арызындагы шаар борборундагы митингтер жарандарды тынчсыздандырып, анын катышуучулары транспорт кыймылына тоскоолдук жаратып, жолдорду тосуп жатканы жазылган. Ак калпак күнүнүн 10 жылдыгы белгиленүүдө. Кыргызстанда бүгүн Ак калпак күнүнүн 10 жылдыгы белгиленди. Бул күндү белгилөө Бишкекте 4-мартта башталды. Ала Тоо аянтында калпакты жана улуттук кийимдерди даңазалаган иш-чара өттү. Ал манасчылар, акындар, ырчылар, сал бурунчулар жана башка өнөр адамдары катышкан улуттук кийимдер парады концерттик программа менен коштолду. Ак калпак майрамынын 10 жылдыгына карата 10 боз үй тигилди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев баштаган жетекчилер, депутаттар сөз сүйлөдү. Журналист Элнуру Кулуева баштаган топ уюштурган иш-чара улуттук баш кийимдерди аздектөө, кыргыз элинин баалуулугу катары баалоо максатын көздөйт. Аксыда дагы 10 киши ууланып ооруканага жатты. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы Аксы райондук ооруканасынын дарыгерлери ууланган адамдардын үйлөрүн кыдырып, бейтаптарды аныкташканын маалымдады. Ошону менен 2 март күнү Кара Жыгач айылындагы ашканада чогуу тамактанган адамдардын ичинен дагы 10 адам, 5 аял, 5 эркек 4 март күнү кечке жуук ооруканага жаткырылды. Дарыгерлердин айтымында баарынын абалы туруктуу, орто оор абалда. 2 мартта Аксы районунун Кара Суу айылынын 20га чукул тургуну Кара Жыгач айылындагы ашканада тамактанышып, 5 бармак салат жешкен. Мындан тышкары алар спиртке суу кошуп ичишкен. Медиктердин айлыгы 40%га көтөрүлөт. Кыргызстандын медицина кызматкерлеринин айлыгы 40%га көтөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн президент Садыр Жапаров эл аралык аялдар күнүнө арналган атайын жолугушууда билдирди. Президент менен жолугушууга келгендер билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жеңил өнөр жай жана спорт тармагындагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Ошондой эле учурда мамлекет башчысы билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы кадрлардын айлык акысын көтөрүү артыкчылыктуу маселе экенин белгиледи. 2021 жылдын 1-июлдан баштап медиктердин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Мен 100%га чейин деле көтөрө бермекмин. Тилекке каршы бул жылдын бюджетинин алкагында бизде 40%га гана көтөрө алабыз. Бирок мен бул багытта иштер улантыларына ишендирип кетким келет, деди Жапаров.
Президент Садыр Жапаров ишкердик субъектилерди коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Чарбекер субъектилерди чарбарлык ишин жана бизнес түзүмдөрдү текшерүүдө укук коргоо органдарынын укукка жаат аракеттери тууралуу түшүп жаткан даттанууларга, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдардын ишкердик субъектилеринин ишине негизсиз жана ашыкча кийлигишүүлөрдү токтотуу жөнүндө өтүнүчтөргө байланыштуу бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, инвестициялык климатты жакшыртуу, ишкердик субъектилердин экономикалык ишине колдоо көрсөтүү, аларды укуктук жактан коргоону камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциянын 65-беренесин жетекчилик алып токтом кылат. Ишкердик субъектилерди текшерүүгө укук бар бардык ыйгарым укук мамлекеттик органдар өкмөттүн 2018-жылдын 17-декабрындагы номер 586 ишкердик субъектилерге текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу мораторий жөнүндө жана 2020-жылдын 11-декабрындагы номер 602 ишкердик субъектилерди укук коргоо органдарынын текшерүүсүнө тыюу салуу жөнүндө токтомдорунда каралган чектөөлөрдү кынтыксыз сактасын. Укук коргоо органдарына жарандык административдик тартипте чечиле турган жана жарандык экономикалык иштер боюнча соттордо каралуучу экономикалык кылмыштар боюнча жазык иштерин козгоону жана тергөөнү токтото туруу сунушталсын. Башкы прокуратурага, Ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине, экономика жана финансы министрлигине караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына, экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматына төмөнкүлөр сунушталсын. Укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөргө президенттин 2016-жылдын 15-мартындагы номер 58 ишкердик субъектилердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө, аларды укуктук коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгында каралган учурларда жана тартипте жол берилиши мүмкүн деп белгиленген. Башкы прокуратура президенттин жогоруда аталган жарлыгынын аткарылышын камсыз кылуу боюнча ишти активдештирсин жана анын аткарылышын жөнүндө маалыматты ай сайын коопсуздук кеңешинин катчылыгына берип турсун. Өкмөткө башкы прокуратура менен өз ара аракеттенип, төмөнкүлөрдү болтурбоо жолу менен ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын укук коргоо органдарынын мыйзамсыз жана негизсиз аракеттеринен коргонуу караган тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду жазык жана жазык процесстик мыйзамдарга киргизүү жөнүндө маселени карап чыгуу сунушталсын.